Салам урматтуу достор, көрөрмандар, бул каналга кош келиңиздер. Подписка кылып жана комментарий жазганды албетте унутпаңыздар. Жана анда эмесе бүгүн болсо кечирим жөнүндө кыскача биз ой жүгүртүп көрөлүк. Мындай мүмкүн албетте болгон болуш керек силер менен. Таарыныштын себебинен адамды жеп көрүп, же силерге жаман кылган адам, капа алган адамдын үстүнө от түшсүн, жок болуп кетсин деп кээде мүмкүн ички дүйнөңүздөн каалагансыздар. Албетте баарыбызда болгон мындай нерсе, анткени бул капалуу нерсе. Бирок Кудай айткандай, эмнеге андай бизге жамандык капа кылган адамды биз кечиришибиз керек. Негизи жакыныбызды кечиргенден бизге эки пайда түшөт экен. Биринчиси вертикалдуу, бул биз менен Кудайга. Экинчиси болсо бул горизонталдуу, биз менен айлана чөйрөбүздө жүргөн адамдар менен. Биринчиси, келиңиздер байкайбыз. Бир нерсени алыш үчүн муштумду жоюш керек. Кызыктуу нерсе, бир нерсени алыш үчүн муштуңузду жоюп кабыл алышыбыз керек экен. Ошондой эле ый китепте мындай кызыктуу сөздөр жазылат. Келиңиздер карайбыз. Матай 6:12. Бизге жамандык кылгандарды кечиргенибиздей, сен да бизди күнөөлөрүбүздү кечире көр. Кечирүү. Иса сыйыны үйрөтүп атканда кечиримдүүлүк, мындай айтканча Исанын үйрөткөн сыйынуусунда өзөгүн түзөт экен. Ошондо бул дубаны айтып атканда, бул сыйыны менен сыйынып атканда, Кудайым биз кечиргендей сен да кечире көр деген ойлонуп көрдүңүз беле? Биз дагы кечирдик го. Кудай, сен да кечиришиң керек деп Кудайдан талап кылганыбызды. Бирок ойлонуп көрсөкчү, Иса сен үчүн каза тапты. Иса сен үчүн бул дүйнөгө келип, айкаш-чачка кадалып атканда эсиңиздердеби? Ал эмне сөздөрдү айткан? Ата, буларды кечире көр. Анткени түшүнбөйт эмне кылып атканын. Өз сөзүм менен албетте айттым. Кудайым болсо, бул дүйнөгө биз келе элек деле, мурун эле биз сурай элек деле, Кудайым бизди кечирип коюптур. Биз айтабыз, адамдын негизи, адам ушундай экенбиз, адамзат. Менден кечирим сурабасаң, мен сени кечирбейм деп. Ошондо мындай суроолорду силерге берип көрөйүн, жана менин жашоомдо пайда болду. Кудай ушунчалык мени сүйсө, мен да сүйө албаймбы? Мен мурун эле айкаш-чачка кадалып, андан мурун эле Кудайым мени кечирип койсо, мен башка адамдарды эмне кечире албаймбы? Кандай деп ойлойсуздар? Бир нерсени кабыл алсаңыз, муштуңарды жайышыңар керек экен. Кечиримдүүлүктүн пайдасы, эгер биз кечиргенде, Кудай бизге эки эсе көбүрөөк кечиримин берүүгө даяр экен. Экинчи пайдасы. Жеремия китебинде 31-34 аятта мындай сөздөр жазылган экен. Келиңиздер карайбыздар. Анткени мен алардын мыйзамсыздыктарын кечирем. Ошондон кийин алардын кылган күнөөлөрүн эстебейм. Ошондой эле Михей китебин карасак, 7:19. Ал биздин бүт күнөөлөрүбүздү деңиздин түпкүрүнө таштайт. Кудай кечиримдүү Кудай экен. Кудай кечирет экен. Жана анын артынан ээрчип бараткан адамдардын элинен дагы, бизден дагы суранат экен. Биз дагы ага окшоп кечиримдүү бололучу. Элмир, сен мени түшүнбөйсүң. Мени кыйнап жатышат. Мен ушуну канча жолу чыдашым керек? Канча жолу кечиришим керек деген суроолор пайда болот да. Канча жолу кечиришим керек? Иса айтат, 70 эсе 7 жолу кечиришиң керек дейт. Бул жерде Иса канча жолу мени кечирди деп тизмени түзүп санайыш туруш, эстей туруш үчүн эмес. Бул эсепти унутуп коюш үчүн. Иса ушуну суранат экен. Токтобостон кечиргиле деп. Дагы айтып кетмекчи, бул математиканын эсеби эмес. Бул ырайым жөнүндө айтылып турат. Бул жерде биз санап, карап, бир формуланы чыгарыш үчүн эмес. Жана ырайым, Кудайдын ырайымы, жана бизде да болушун каалайт экен. Айлана чөйрөбүзгө. Кудай бизди кечирет экен. Албетте ал ар дайым даяр кечиргени.
албетте ал кечирет. Бирок Кудай үчүн бул оңой болду дегенди билдирбейт. Жана бизге дагы оңой эле болуп, оңой эле кечирип коет дегенди дагы билдирбейт. Албетте бул өтө оор нерсе. Бирок Кудайым бүгүн чакырып жатат. Кечиримдүү болуу. Анткени болсо биз өзүбүз кечиримдүү болсок, Кудайдын көптөгөн батасына ээ болот экенбиз. Жана эң маанилүү нерсе, Кудай бизди мурунтан эле күнөөбүздөн кечирип койгон. Кечир, ошондо кечирилесиң. Кечир, ошондо эркин болосуң.